Тоң районунун Эшперов айылындагы номер 7 мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору Айда Жаңабаева 20 жылдан бери билим берүү тармагында эмгектенип келет. Ошондой эле ал социалдык тармактар аркылуу орус тилин окутуп, өзүнүн аудиториясы бар. Социалдык тармак аркылуу сынакка катышып, 12 февралда биринчи этаптан ийгиликтүү өттү. Жыйынтыктоочу баскыч 24 мартта Астана шаарында болуп, анда Жаңабаева КМШнын мыкты педагогу деген наамга татыды. Эшперов айылындагы номер 7 мектепке чейинки билим берүү уюмунун жалпы жамаатына, ата энелерге, ошо элге баарына ыраазычылык билдирем. Ойлобогон жерден ушундай тосуп алышты, аябай торжественно тосуп алганыңарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Ар бирибиздин ишибизде ийгиликтер болсун, алдыга жыла берели, дагы көптөгөн ийгиликтерге чогуу жетели. Бул ийгилик меники эмес, жалпы жамааттык силердин аркаңар менен, силердин поддержкаңар менен ушул ийгиликке жетишип атам. Сынакка Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын мыкты мугалимдери катышып, өздөрүнүн тажрыйбаларын жана окутуу ыкмаларын көрсөтүштү. Айда Жаңабаева эл аралык сынакта өзүнүн жаңычыл ыкмаларын, окуучулар менен иштөөдөгү тажрыйбасын көрсөтүп, калыстар тобунун жогорку баасына татыды. Биз абдан сыймыктанабыз. Биздин ушул коллективдер арасындагы ынтымактын, жетишкендиктерибиздин башында дайыма ушул биздин жетекчибиз турат. Биздин коллективге дайыма акыл насааттарын айтып, жол көрсөтүп, бизди көптөгөн конкурстарда жеңиштерге ээ болуп келебиз. Биз өзүбүздүн жетекчибиз менен сыймыктанабыз. Бул жетишкендик өлкөдөгү билим берүү системасынын өнүгүп жаткандыгын далилдеп, башка мугалимдерге дагы чоң дем берери шексиз. Айзат Анарбекова, Данияр Акконов, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.